Кыргыз тили 3-класс. Мугалим Сапаркулова Чынара Жакбековна. Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабак аманайыбыз кандай? Анда биз сабакты баштайбыз, мындай жакшы болсо. Бүгүнкү тема менен таанышабыз балдар. Бүгүнкү биздин өтө турган тема уңгулаш зат атоочтор. Уңгулаш зат атоочтор мурда мен силерге уңгу жөнүндө маалымат берип кетейин балдар. Биз өткөн сабакта уңгу жөнүндө өткөнбүз, балдар. Уңгу жана мүчө деп эмнени айтабыз деп. Эгерде биз уңгу жөнүндө уңгуну жакшы билсек, анда биз бул теманы аябагындай жакшы түшүнөбүз деп ойлойм. Анда эмесе бүгүнкү сабактын максаты. Бүгүнкү сабакты биз 3 максат менен ишке ашырабыз. Ушу 3 максаттын негизинде бүгүнкү сабакты боюнча түшүнүп алабыз балдар. Биринчи, сөздүн маани берген бөлүгү уңгу экенин билебиз. Сөздүн маани берген бөлүгү уңгу дегенде балдар, мен силерге да кичине айтып кетейин, маалымат берип кетейин. Сөздүн маани берип турган бөлүгү уңгу деп аталат. Ошого көңүл бурабыз. Ал эми мүчө эч кандай мааниге ээ болбойт. Алар качан гана уңгуга мүчө жалганганда кандайдыр маанини ээ кылат. Экинчи, уңгулаш зат атоочторду сөздөрдүн арасынан таба алабыз. Текст окуу менен сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз, макалдын маанисин түшүнөбүз. Эми балдар, сүрөткө көңүл бурабыз. Бул жерде сүрөттө 4 башка сүрөт коюлуп турат, көрүп атасыңар. 4 башка сүрөт туруп атат. Биринчи сүрөттө көңүл бурсаңар балдар, биринчи сүрөттө кадимки эле биз ичип отурабыз, бул чай. Анан кийин экинчи сүрөттү карагыла. Экинчи сүрөттө балдар чайник деп турат. Үчүнчү сүрөттө чайхана, анан чайханачы деп турат. Эми карагыла балдар. Бул жерден эмнеге 4 сүрөт бири-бири менен бүгүнкү темага кандайча байланышы бар? Карагыла. Чай. Чай бул сөздүн эң негизги уңгусу. Уңгу сөзү келип түшүп атат. Уңгусу келип түшүп атат өзү. Эми уңгулаш зат атооч кантип пайда болду? Ал үчүн биз кыргыз тилинде зат атооч деген эмне экенин билебиз балдар. Кыргыз тилинде зат атооч бул ким эмне, кимдер эмнелер деген суроого жооп берет. Ким деген суроону көбүнчө биз адамдарга беребиз. Ал эми калган суроолор зат атоочко тиешелүү болсо берилет. Экинчи сүрөткө көңүл бургула. Экинчи сүрөттө чайник деп турат. Уңгусун табабыз. Уңгусу биринчи сүрөттө уңгуну карагыла, чай деп туруп, экинчи сүрөттө чайник. Чай уңгусу, нек мүчөсү. Ошондо уңгулаш зат атооч болгондо уңгу ошолмойдон калыш керек. Уңгу эч кандай өзгөрүүгө учурабаса, уңгулаш зат атооч болот. Уңгуга суроо беребиз зат атооч. Эмне чай, эмне чайник? Бул жерде уңгулаш зат атоочту биз жасап чыга алдык. Анан кийин чайкана. Чайкана бул балдар, чайканага көбүнчө эс алганы барабыз. Ал жерде бизди кардарлар тейлейт. Бул жерде дагы уңгуну карагыла балдар. Чай деп турат. Мүчөсү кана. Чай деген баштапкы уңгу ошолмойдон калды. Суроону беребиз. Кандай суроо беребиз? Эмне чай кана? Ошондо бул жерде биз дагы эмне жасап чыктык? Уңгулаш зат атоочторду жасадык. Анан кийин 4-сүрөткө сүрөткө карагыла балдар. Силерге толук көрүнүп атат болуш керек деген ойдомун. Чайканачы. Биз чайканага барганда эмне кылабыз балдар? Бизди, жана айтып кеттим, бизди кардар атайын тейлеген адамдар болот. Ошолорду биз чайканачы дейбиз, жалпы жонунан. Эми бул жерден баштапкы уңгуга көңүл бурабыз. Карагыла. Уңгу ошолмойдон калды, эч кандай өзгөрүү жок. Кана биринчи мүчө, чы экинчи мүчө. Ошол менен чайканачы деген эмне жасалды бизде? Сөз жасалып чыкты. Бирок жаңы сөз жасалып чыкса дагы уңгу ошолмойдон калды. Ошол себептен бул жерде уңгулаш зат атооч түзүлдү. Уңгулаш зат атооч буга кандай суроо беребиз балдар? Буга биз ким? Чайканачы деген зат атоочтун адамга гана берилүүчү суроосу ким деген суроо беребиз зат атоочтун. Ошо менен бу жерде чайканачы деген
сөз келип чыкты. Ошондо балдар дагы бир жолу айтам, уңгулаш зат атооч, бүгүнкү тема биздин уңгулаш зат атооштор. Ошондо уңгу ошолмойдон калса, бирок сөздүн мааниси өзгөрө берет. Бирок ошол эле учурда зат атооштун суроосуна жооп бериш керек. Эми мына балдар карагыла. Уңгулары окшош болгон заттын атын билдирген сөздөр уңгулаш зат атооштор деп аталат. Заттын атын карагыла, эмнелер билдирди? Бул сүрөткө кайрылабыз балдар. Заттын атын билдирип атат, чай, чайник, чайкана, чайканачы. Эми эне тили. Силер ойлонуп калышыңар мүмкүн. Эмне себептен бул жакта бул сүрөт биздин темага кандайча байланышы бар деп. Сүрөттөн биз кимди көрүп турабыз? Эне тили деп бул жерде жазылганы менен биз сүрөттөн таптакыр эле башка нерсени көрүп атабыз. Энени көрүп атабыз. Анын алдында баласы отурат. Эми бул сүрөт менен сөздүн кандай байланышы бар? Силерге ойлонгонго убакыт берем балдар. Эне тили, эне деген сөздүн экөөнүн эмне байланышы бар? Булардын эгер кимде ким тапкан болсо азаматсыңар, эне деген уңгу менен эне тили экөө уңгулаш зат атооч болуп байланышып жатат. Анда эмесе балдар, азыр биз текстке көңүл бурабыз. Текстти жөн гана окуп же угуп койбош керек. Текстти угуу менен бирге анын канчалык тарбиялык мааниси бар. Бул текст окуу менен мен өзүмө эмне ала алдым, ошонун баардыгын эмне карап отурушубуз керек. Азыр текст окуймун, текстке көңүл бурабыз. Текст эмне жөнүндө экен? Сенин эң жакын кишиң асыл энең. Анткени ал сага ак сүтүн берип, алдейлеп чоңойткон. А дегенде апа деп тилиң чыгып, эң алгачкы сөздү энеңден үйрөнгөнсүң. Эне тили, эне сүтү менен кошо каныңа сиңген. Эне тилди жакшы билгениң энеңди жана элиңди сыйлагандык. Эне тилсиз эл болбойт. Элди эл кылган өзүнчө улут катары таанытып турган анын тили. Ошондуктан сен сүйлөгөн тил эне тили деп аталат. Элдин тарыхы да, маданияты да, салт санаа, үрп адаты да, каада салты да, келечеги да эне тили менен байланыштуу. Текстти окуп чыктык балдар. Жакшы эле уктуңар болуш керек деп ойлойм. Текст эмне жөнүндө болду? Эң биринчи эле сүйлөмгө көңүл бурсак, эң биринчи сүйлөмдө карагыла. Сенин эң жакын кишиң асыл энең деп атат. Анан эненин сени кантип чоңойткондугу жөнүндө айтылып атат. Андан кийинки сүйлөмдө көңүл бургула балдар. Тилиң чыгып, эң алгачкы сөздү энеңден үйрөнгөнсүң деп атат. Эң алгачкы сөздү энеңден үйрөнгөн, энең кайсы тилде сага сүйлөйт? Эне тилинде сүйлөйт, эне тилде. Ошол себептен эне менен эне тил бул жерде текстте байланыштуу болуп атат. Эне тили, эне сүтү менен элиң жана элиңди сыйлагандык дейт. Эне тил менен эне сүттү бир чогуу даражага коюп атат бул жерде. Эне тилсиз эл болбойт дейт. Сен өз тилиңди канчалык жакшы билсең, өз тилиңди кадырлай барктай алсаң, анда эмне болот экенсиң? Эл дагы аман калат деген ойду айтып атат бул жерде. Элди эл кылган өзүнчө улут катары таанытып турган анын тили дейт. Биздин тил аркылуу биз эмне кылат экенбиз? Башка улуттарга дагы тааныла алат экенбиз. Эми балдар, бул тексттен эң негизги тарбиялык мааниси аябагандай чоң бул тексттин. Анткени эне тил, эне дегенде биз энени кандай сыйлай алсак, эмнени тилди дагы ошондой сыйлай билишибиз керек экен. Эми балдар, биз бүгүнкү темабыз уңгулаш зат атооч болгондуктан, азыр бул жерден тексттен уңгулаш зат атоочторду тапканга аракет жасайбыз. Бул текстте негизи эле уңгулаш зат атооч барбы же жокпу? Аны тааш үчүн эң биринчи эле биз эмне кылабыз? Уңгуларга көңүл бурабыз. Кайсыл жерде уңгулаш зат атоочтор бар? Биринчи сүйлөмдө жок, экинчи сүйлөмгө көңүл бурабыз.
экинчи сүйлөмдө да жок. Андан кийинки сүйлөмдү карагыла. Эне тили, эне сүтү дегенде, мынакей уңгулары эне, бирок мүчө уланган жок. Бирок бул жерде андан кийинки сөздөрү кетип атат. Тактап. Эне тилди, энеңди, эне тилсиз, дагы эне тили. Булардын баардыгы эне тили менен байланыштуу. Булар уңгулаш, сүйлөмдөгү уңгулаш зат атооштор болуп эсептелинет. Эми тексттин уңгулаш зат атооштору табабыз жана аларга сүйлөм түзөбүз. Биз азыр да бир жолу таап айтып кеттик. Эне сүтү, эне тили. Эне бул сенин апаң. Апанын эне сүтүн акташ керек. Кыргыз тили менин эне тилим. Эне деген сөз менен эне тилим уңгулаш зат атоош болду дагы бири-бири менен байланыштуу балдар. Төмөнкү сөздөрдү уңгулаш зат атоошторго айландырабыз. Төмөнкү сөздөргө көңүл бурабыз балдар. Иштептериңерге жазып отурсаңар да болот. Тил, сөз, көз, тил. Кантип уңгулаш зат атоочко айландырабыз? Силерге өзүңөр дагы өз алдыңарча иштесеңер болот. Бул жерде мынакей тил деген уңгуга биз тилмеч деген сөздү алдык. Тил уңгусу, меч эмнеси? Мүчөсү. Тилмеч. Тил менен тилмечтин экөөнүн ортосундагы сөздөрдүн мааниси эки башка болуп чыкты карагыла. Тил дегенде биз кадимки эле өз алдынча сүйлөө органдарыбызга тиешелүү нерсени ойлойбуз. Тилмеч дегенде бул сөздөрдү, башка тилдеги сөздөрдү которгон адамды, кесиптин ээсин тилмеч деп айтабыз. Тилдүү уңгусу тилдүү мүчөсү. Тилдүү дегенде мындай мыкты сүйлөйт деген мааниде түшүнсөңөр болот. Бунун мааниси көбүрөөк, кийинчерээк бул темага дагы кайрылсак токтолуп кетебиз кененирээк. Сөз деп турат. Сөзмөр, сөздүк, сөзмөр. Сөздү кыйын сүйлөгөн адамды сөзмөр деп айтабыз. Бул жерде сөз уңгусу, мөр мүчөсү, уңгу ошомойдон калды. Сөздүк. Сөздүк дегенде кыргыз тилинин сөздүгү бар, орус тилинин сөздүгү бар, англис тилинин сөздүгү бар. Бул жанагы биз тил үйрөнгөн кезде бул сөздүктү пайдаланып иштейбиз. Көз, көзөө, көзөнөк, көздүү деп турат. Карагыла. Көзөө бул буюм, үй тирилигине керектүү. Көзөнөк, көздүү. Уңгуларына көңүл бургула балдар. Көрүңөрбү, уңгулар ошомойдон калды дагы, мүчөлөр уланды, сөздөр башка мааниге ээ болду. Булар уңгулаш зат атооштор. Ошону менен бирге эле суроо бергенде дагы унутпай суроону дагы өз алдыңарча берип көрсөңөр болот. Эне сүтү бойду өстүрөт, эне тили ойду өстүрөт деген макалды чечмелейбиз жана сүйлөм түзөбүз. Колуңарга иштептериңерди жаныңарда болсо, бул макалды чечмелегенге да өз алдыбызда аракет жасайбыз балдар. Эне сүтү бойду өстүрөт, эне тили ойду өстүрөт. Негизи эле макал дегенде биз көбүнчө эмнени түшүнөбүз балдар? Кыргыз тили негизи өтө макалдарга бай. Бул кыргыз адабиятында дидактикалык чыгармаларга кирет деп айтылат бизде. Анан тиги тарбиялык мааниси аябагандай зор бул макалдын. Ар бир макалды окуп атканда биз өзүбүзгө кандайдыр бир тарбия алабыз. Бул текстке, жанагы биз айтып кеткен текстке аябагандай байланыштуу. Эне сүтү бойду өстүрөт. Эне сүтү бойду өстүрөт дегенде биз түздөн түз кабыл албашыбыз керек. Бунун аябагандай мааниси зор, тарбиялык мааниси дагы. Эненин сүтү менен чоңоебуз, ошол сүт менен биз эмне кылабыз? Ден соолугубуз дагы ошо эне сүтүнө байланыштуу болот деп айтсак болот. Ар тараптан ар ким ар кандай түшүнөт балдар. Ал эми эне тили ойду өстүрөт дегенде карагыла, негизи эле эне сени чоңойтуп өстүрөт, эне тили ойду өстүрөт. Сен канчалык билим алсаң, канчалык өз тилиңди жакшы билсең, анда эмне көп нерсеге жетишесиң деген маанини бул жерде туюндуруп турат. Бунун тарбиялык мааниси да аябагандай зор. Мен силерге кичине маалымат берип кеттим. Макалдар жөнүндө дагы үйдөн дагы китепти ачып
ушул сыяктуу эмне макалдарды окуп жаттап койсоңор болот. Бул силерге турмушта керек болот деген ойду айткым келип жатат. Андан тышкары бул жерде бул макалды эмне себептен ушул макалды алдым анткени бул жерде дагы эмнеси бар, эмнеси менен эмне кылып турат бизде. Эне деген экөөнүн уңгулаш зат атооштордун бири-бирине байланыштырып тургандыгы үчүн бул макалды силерге көрсөтүп жатам. Эне сүтү, эне тили. Экөө таптакыр эки мындай карап турганда таптакыр эки башка нерсени көрсөтүп турган болот, бирок эмне уңгулаш зат атооштору аркылуу булар бири-бирине эмне кылып атат? Байланышып турат. Эми балдар суроого көңүл бурабыз. Бул өз алдыңарча ой жүгүртүүңөр өстүрөт. Эмне себептен кээ бир кыргыздар эне тилин билишпейт? Бул суроо 3 класстар үчүн өтө деле кыргыз класстар үчүн татаал эмес болуш керек деп ойлойм. Анткени ар бирибиз кичинекейибизден өз тилибизди билебиз, Анан өзүңөр дагы кантип эне тилиңерден башка дагы кайсы тилдерди үйрөнгүңөр келет? Эмне үчүн? 3 суроону койдум. Ар бирөөсү ойлонуп, өзүңөрдүн көз карашыңарды дагы иштектериңерге жазып отурсаңар болот, балдар. Эмне себептен кээ бир кыргыздар эне тилин билишпейт? Мүмкүн алар башка мамлекеттерде өсүп калган болушу мүмкүн, же мектептерде, башка тилдүү мектептерде өсүп калганда да болушу мүмкүн. Ошол учурда бул үй бүлөдөн дагы эмне көз каранды болот. Башка тилдерди үйрөнүп, бирок кыргыз тилин унутпаса болобу? Кантип? Сөз түрдө өз тилиңди өзүңдүн мекениңде жашап жаткандан кийин сен эмне кылбашың керек? Унутпашың керек. Өз тилиңди унутпасаң, анда сен өзүңдүн маданиятыңды, када салтыңды, үрп-адатыңды унутпайсың. Кантип деген суроо. Кантип деген суроону ар бириңер өзүңөр ойлонуп көргүлө. Кантип унутпай койсо болот? Эгерде мен кыргызмын деген патриот болсоңор, анда силер эмне кыласыңар? Унутпайсыңар. Анан эне тилиңерден башка да кайсы тилди үйрөнгүңөр келет? Сөз түрдө эне тилден башка дагы тилди үйрөнүш керек, себеби канча тил билсең, бул да макалы, канча тил билсең, ошончо адамсың дейт. Эгерде канчалык көп тил билсең, кайсы өлкөгө чыкпа, сен эмне кылбайсың? Кыйналбайсың. Ошол тилде эркин сүйлөй аласың. Бирок сөз түрдө өзүңдүн патриотуң катары эмне кылышың керек? Өз эне тилиңди билишиң керек. Анан эмне үчүн деген суроого макала аркылуу эле жооп берип койду азыр эле. Канча тил билсең, ошончо адамсың дейт. Баарыңарга түшүнүктүү болуш керек, балдар. Өз алдыңарча дагы эмне кылып көрсөңөр, ойлонуп көрүшүңөр керек бул боюнча. Бул деген аябагандай бир эле 3 класстыкка эмес, чоң класстарга да берилүүчү суроо болуп эсептелинет. Бүгүнкү тема боюнча жалпы маалымат алдык болуш керек, балдар. Бүгүнкү тема биз уңгулаш зат атоошторду өттүк. Уңгулаш зат атоошторду биз кайсы гана текстти, сүйлөм түзүп атабызбы, эмне кылсак болот, ойлонсок, ойлонуп сүйлөмдүн ичине тапканга аракет жасашыбыз керек. Үйгө тапшырма. Убактыбыз аз калды, балдар. Үйгө тапшырма. Уңгулаш зат атооштордон сүйлөм түзөбүз. Уңгулаш зат атооштордон сүйлөм түзөбүз. Каалаган өзүңөр 5 сүйлөм, 6 сүйлөм болобу түзөсүңөр дагы, бирок ошол сүйлөмдүн ичинде сөз түрдө эмне болуш керек? Уңгулаш зат атооштор болуш керек. Анан уңгулаш зат атоошторду түзүп жатканда сөз түрдө уңгулаш зат атоошторду биринчи уңгусуна көңүл бөлөбүз. Анан мүчөсү өзүнчө мүчөгө, уңгу мүчөгө ажыратып жүрөбүз. Ошондо сөз түрдө бирок уңгулаш зат атоошко суроо бергиле. Бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты, балдар. Саламатта калгыла. Эмки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болгула. Тапшырманы сөз түрдө аткарасыңар деген ойдомун, балдар. Теманы унутпайбыз. Эгер унутабыз десеңер, дептериңерге жазып койсоңор болот теманы. Уңгулаш зат атооштордон сүйлөм түзөбүз. Кааласаңар китептерди, бир текстти алып туруп эле, ошол тексттин ичинде эгерде уңгулаш зат атооч болсо, ошол уңгулаш зат атоошторду таап